Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Кыргыз-Тажик чек арасында 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Кыргызстандын Тажикстан менен чек арасында Алай кыркатоолорунда 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Сейсмология институту кабарлады. Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу Алай кыркатоолорунда Ачык суу айылынан түштүк-чыгышты карай 11 чакырым, Ош шаарынан түштүк-батышты карай 132 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жер силкинүүсү Кыргызстандын калктуу пункттарында сезилген эмес. Адамжай районундагы 3 коргон жалпы дарыгерлик практика борборунун балдар жандандыруу, дарылоо жана кеңеш берүү бөлүмдөрү жайгашкан имараттын курулуш иштери бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Ага ылайык аталган имараттын курулуш иштери 2018-жылы башталып, бирок токтоп калган. 2023-жылы республикалык казынадан 58 миллион сом бөлүнүп, куруу иштери кайрадан жанданып, бөлүнгөн каражаттын ичинде эмеректер жана медициналык жабдуулар да каралган. 1560 чарчы метр турган имаратта 12 орундуу балдар бөлүмү, 6 орундуу балдардын жандандыруу бөлүмү жана биринчи кабатында дарылоо, кеңеш берүү бөлүмү жайгашты. Баткенде аялдар үчүн заманбап спорт зал пайдаланууга берилди. Бул тууралуу облустук бийликтен билдиришти. Маалыматка ылайык, спорт комплекси облус аймагында кыз-келиндер үчүн курулган алгачкы спорт комплекси болуп калды. Аталган комплекстин курулушуна жергиликтүү бюджеттен дем берүүчү грант жана демөөрчүлөрдөн Баткен облусунун өнүктүрүү фондунан каражат бөлүнүп бүткөрүлгөн. Облус башчысы Абдикарим Алимбаев спорт залга 400 миң сомдук жабдууларды тапшырды. Ошондой эле демөөрчүлөр жана аялдар тынчтык долбоору тарабынан 850 миң сомдук, Кыргызстандын айылдык ден соолук комитети тарабынан 750 миң сомдук спорт залга керектүү болгон жабдуулар алынып берилди, деп жазылат маалыматта. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.